Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Кара Суу районунун Алга Бас айылында турабыз. Бул айыл өзүнүн керемет, ажайып кооз жаратылышы менен белгилүү десек болот. Ушул эле айылдын тургуну Алима эже бир топ жылдардан бери мына ушул бал челектерди өстүрүп, арылар менен алышып карап жүрөт. Деги эле ушул ары багуу иши кандай жүрөт, мына ушул багытта жакшы бир тасма тартууну туура көрүп турабыз. Мынакей мен атайын форманы кийип алдым. Ары караш үчүн мына ушул коопсуздукта сактоо эң башкы орунда турат. Анда эмесе мен Алима эженин жанына жөнөдүм. Алима эже, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Рахмат. Жумуштар кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул иш менен деги эле ушул ары карап ушул тармакта жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? Анан иши кандай деги эле? Ишке эми балдар жашынан бери эле бир 20-30 жылдай болду киришкенибизгечи. Кудайга шүгүр. Баарын караса болот. Буга эми алиги өзүң кызыгыш керек экен да. Өзүң кызыкпасаң чындыгында иш болбойт го. Алима Раева мындан 30 жыл мурун жөн гана кызыгуу менен бал арыны өндүрүү ишин баштаган. Алгач 5-6 гана бал челектери болсо, учурда 100гө чамалап калды. Мээнети татаал болгон аталган жумуш кээ бирөөлөргө оңой туюлганы менен жасап келгенде бир топ эле түйшүктү жаратат. Бирок ага карабастан каарманыбыз эмгектин үстүндө. Бул иште эле өтө оор деп ойлойм менчи. Себеби ары чагат, ары чакканда бызылдап кыйкырып секин неме болуп алып деле карай беребиз да эмне кылабыз. Себеби кызыгам мен жашырман элечи, ошо Өзбекстанда бир туугандарыбыз бар эле, ошолор келип, ошолор алып келгенде мен кошо кирип жүрүп эле анан үйрөнгөнмүн. Күйөөм болсо берки жашыктарды жасайт, мунун ичинде рамкаларды жасап бар жогун ол даяр кылып берет. Анан мен өзүм карайм буларды. Арыларды карап багууда жаз алды менен аларга азык заттарды берип көбөйтүп турат. Энелик арыларды болсо кумшекер, бал берип азыктандырат. Мындан улам кадимки эле чоң бир үй бүлөгө айланат. Былтыркы жылы балын көп берген, быйыл болсо аба ырайынын өзгөрүшү өз таасирин тийгизген. Арылар көп эле өткөндө асал алгандан кыйла азайып калат азырчы. О өткөндө мына жашык тол эле да. Азыр эми азайган кези көрсөтөйм силерге. Тамак беребиз да буларгачы. Караш керек, жаш бала карагандай карайсың да булардычы. Анда чагат, ачканда эле. Чынын айтсам, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен үчүн абдан кооптуу болуп турат. Анткени алгачкы жолу мына ушундай кармап турам. Болгондо да арылар миңдеп эмес, миллиондоп саналат экен. Алардын ичинде бир гана энелик ары башкарат экен. Азыр болсо мени жат деп сезип калыштыбы, билбейм. Бирок чаккан жок. Ошентсе дагы арылар баккан адамды мыкты таанышат. Башында жалгыз баштаган жумушун убакыттын өтүшү менен уулдары да өздөштүрүп, көмөктөшүп келет. Эс тарткандан бери эле карап келебиз. Атын эме кече жайлоого нары бери жылдырганда жардам беришип, кече жакында эле мына жайлоодон алып келдик. Бу ящиктер жеңил эмес. Ушуларга жардамдашып турабыз ата энебизге. Алима эже бир кездери белин көтөрө албай катуу ооруп калган. Азыр болсо ал оорулардан арылган. Анткени күндө арылардын чакканы дарттан айыгууга себепчи болгон. Ошо жаз алдында ошондой белим ооруп, столго отуруп анан карайт элем да, карагандачы. Анан күзгө маале бир жакшынакай болуп калыпмын. О көрсө ошо неме күндө 20-дан 30-дан чагат да. Ошонун таасири болду окшойт. Алынган балды сатуу үчүн базарга барып деле кыйналбайт. Атайын келген кардарлары Кытайга экспорттоо үчүн турган жеринен алып кетишет. Чыныгы таза бал үзүлүп, кыркылбай, куймактай болуп коюлат. Ырас, таттуу жашоо жөн эле келип калбайт. Ал үчүн каарманыбыз үй бүлөсү менен эмгектенип, азыр бал аркылуу татыктуу турмуш кечирип келет. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.